Саламатсыздарбы, урматтуу Максим Медиа YouTube каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу биздин Россия Федерациясындагы мекендештер. Мына биз Максим Медиа каналы менен ар жума сайын миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн иштери боюнча таанышуу каналында жазылганбыз. Кылып аткан иштерибиз боюнча, мекендештердин суроо жооптору боюнча түшүндүрмөлөрдү берип кетебиз деп чечкенбиз. Мына акыркы эки жуманын ичинде миграция кызматкерлеринин жардамы менен биздин жарандарга 4 миллиондон ашык өндүрүм болду. Кийинки мезгилдери көптөгөн ишканалар жабылып, көптөгөн кыйынчылыктар туулуп жатат биздин мекендештер үчүн. Себеби дегенде ушу март, апрель, май, июнь айында иштеген айлыктарын ала албай бизге кайрылуулар көп болуп атат. Биз дагы россиялык ишканалардын жетекчилери менен байланышып ушул себептерин аныктап атабыз. Көбүнчө акча которуулар болбой жаткандыгын шылтоо кылып атышат, но колдон келишинче жардам көргөзүп атабыз. Ар бир сотрудниктин колунда азыр 30-40тан арыздар кабыл атат. Жума сайын ар бир сотрудник, мына мен бир жумада ушу мага да бир 30дай арыз келип түшкөн. Ушул арыздардын үстүндө иштеп атабыз. Кээде мындай болот, кээде ишканалар менен эмгек келишими болуп түзүлгөн болсо өндүрүү жолдору да жакшы болот. Себеби биздин миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн кызматкерлери Россия Федерациясынын территориясында Кыргызстандын жарандарын эмгек укуктарын коргойт. Ошонун негизинде иш алып барабыз. Анан биздин мекендештер көпчүлүк мезгилде ишканалардын жетекчилеринин эмгек келишимдери түзүлбөй калат. Ошонун негизинде кийин айлыктарын бербей коюп, ар кандай шыктоордо качып кетишет. Андай нерселерди өндүрүү кыйын болуп калат. Сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз, выезддерге барабыз. Эч кандай жолу табылбай калганда Россия Федерациясынын укук коргоо органдарына өткөрүп беребиз. Тергөө комитетине, эмгек инспекциясына, салык кызматына, МВДга ошолорго өткөрүп беребиз. Кудай буйруса, мына быйылкы жылы дагы ошол мекендештерибизге кайрылуулардын 50%-тен ашык акчалары өндүрүп берилип атат. Жылдын аягына чейин да жакшы нерселерди, иштерди бүтүрүүгө аракет кылабыз. Анан биздин мекендештерге кайрылып кетет элем. Биринчиден алданып калбаңыздар, ортомчулар бар жерлерге барбаңыздар. Айрыкча курулуш иштеринде, стройкада иштегендер көп суммада акчаларды ала албай калган кездешүүлөр көп болуп атат. Аларды жөн эле жанагындай оозмо-ооз эле сүйлөш түрүндө, устный договор сүйлөшүп эле барып алып алышат дагы, анан кийин ала албай калышат. Ошондуктан келишим түзгөнгө аракет кылгыла. Келишим түзүлгөн нерсе бул документалдуу нерсе болуп эсептелет. Кийин сотко кайрылсак дагы, укук коргоо органдарына кайрылсак дагы өндүрүүгө жеңил болот. Ошон үчүн эмгек келишимди түзүүгө аракет кылгыла. Эгерде түшүнбөгөн нерселериңер болсо, биздин мына миграция кызматынын Россия Федерациясында өкүлчүлүгүнүн телефондору 8495 780 74 12 74 13 74 10 телефондоруна кайрылсаңыздар, ар бир келишим түзүүдө болгон нюанстар болот. Айлык акылардын көргөзүү сумманы ошолордун биз толук түшүндүрүп бере алабыз. Ошондуктан эч кандай тартынбастан мына Максим Медиа каналына кайрылыңыздар. Аларда биздин түз байланыш телефондорубуз бар. Болушунча мекендештерибизге жардам берүүгө биз даярбыз. Мына дагы бир эскертүү турган нерсе, жакынкы арада мына Кудай буйруса 4-октябрда Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоо күнү болот. Москва шаарында Россия Федерациясында шайлоо участкалары ачылат. Кудай буйруса мына 4-сентябрдан кийин 5-сентябрдан баштап чакыруулар болот. Жалпак тил менен түшүндүрүп коелу биздин көрүүчүлөргө. Кимде ким Кыргызстандын жарандыгы болуп, Кыргызстандын паспорту болуп, Россия Федерациясында жүргөн болсо, сөзсүз түрдө консулдук учетко алыныш керек. Ал бекер, шайлоо мезгилинде бекер болуп атат. Андан кийин ким кайсыл шаарда, кайсыл районда, кайсыл айылда каттоодо турган болсо, анын основной шайлоо укугу ошол жердеги участкага байланган болот.
А эгерде Россия Федерациясында жүргөн болсо, ошол жакынкы жердеги консулдук бөлүмдөр, посольство канцеляриясына келип, форма 2 менен мен Москвадан же мен Петербургтан же мен Новосибирсктен шайлоого катыша алам деп форма 2 түрүндө арыз жазыш керек. Анан арыз жазбай эле туруп мени шайлоого киргизбей койду деген сөздөрдөн алыш керек. Биринчи өзүңүздөр форма 2 менен кайрылуу жазыңыздар. Мен Москва шаарында жасап, ушул жерден шайлоого катыша алам деп жазсаңыздар, ошол арыздын негизинде биз Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүп, сиздин убактылуу шайлоо участкаңыз Москва шаары же Новосибирск шаары же Красноярск шаары деп ошол жактардагы арызыңызга жараштуу ошол шайлоо участкаларына кошконго биз жардам беребиз. Барыңыздар, аман болуңуздар. Кудай буйруса жакшы күндөр алдыда. Суроолор болсо кайрылып туруңуздар. Миграция кызматынын өкүлчүлүгү Россия Федерациясындагы бүткүл биздин мекендештерге чың ден соолук, аман эсенчилик, бакубатчылык, эсен аман жакшы иштеп, тууган урук, ата-энесинин алдына жакшы эсен аман жакшы ийгиликтер менен кайтышка тилектешпиз. Барыңыздар, аман болуңуздар. Максым медиа каналы. Маанилүү маалыматтар биздин каналда. Каналга катталып, коңгуроочону басып, ар бир чыгарылган материалды көрүп туруңуз жана маалыматты бөлүшкөндү унутпаңыз.